Жигитсиң ушундай жигит бол, окуңду оку, мыкты кадр бол. Эртең үйлөнө турган кезим келгенде, мен үйлөнөм, кабыл алыш 8ден 9га чейин, апаңар менен келгиле деп дарбазаңа жазып коюм. Кыздар келип кезекке турса, мен тиеп салам. Кандай керек болсо. Жүрөсүң мага, мен сүйөм, сен анан эмне болуп, күчүң жетпей 3-4төн чакырып алып, ана качып, анан өлүмгө чейин баратабыз. Кайерин эркек, кайерин сүйүү менен. Ошондон жигиттер, бирөөнү ала качуу салт эмес, арам күнөө иш. Керек болсо ала качышты мындай кой, чоочун аялды кармаштын өзү күнөө. Кармашты мындай кой, караштын өзү күнөө. Караштын өзү күнөө. Биз жигиттер жүрөбүз да ошентип. Жигиттер илимдүүрөөк болгула. Жигиттер билимдүүрөөк болгула. Жигиттерден ар биринен суранам. Могу кыздарчы, күйөөгө чыгат, күйөөсү багып алат. Мына сүйрөнүп кыйшаңдап аткан эркектер ким багат бизде? Аяныбыз баксынбы? Булар ма күйөөгө чыгып кетет болор? Erkekler ne olan? Erkek diyelim biz anda. Ошондон erkekler жакшы окуп алат да. Мектепте окуп аткан кезде боюм эң узун болгонуна байланыштуу класс жетекчим мени эң акыркы партага отургузду. Университетке келгенде жылда артка отургандын өчүн алдым да, университетке келгенде биринчи блокто отуруп, артка өткөн жокмун. Себеби университеттечи куратор же мугалимдер сен эмнеге отур деп башкарбайт да. Натыйжада жигитмин. Келдим да, мектепте тойбой калгам, алды жакка отурган эмеспиз да. Университетте бүткөнгөчө алды жакта отурдум. Азыр эркектерчи, артка блокко отуруп аласың. Жанында дагы бир кыздар бар, чачын жайган. Чачымда жинесем жерде наушник бар. Жүрөштөр. Ошондон мен биринчи орунда жигиттердин баарынан суранам. Жигиттер жигиттик касиеттен арылып кетпеген, макулбу? Бара-бара жигиттерчи майдаланып кеттик. Кыздардын париктерин кийип, кыздардын көйнөктөрүн кийип, прикол тартып, кино тартып, мимоза, бир нерселер болуп калсаңар коет да. Дагы эмне дагы 3 кызды көрдүм жана, 3 кыз, 3 кыз дегенечи. 3 кызды көрдүм да, кино тартып, кыз да. Аны көрүп жаштар болот экен деп, эркектер гейге окшоп, мындай болуп, ошентип жүрүп калат жигиттер. Бул арам күнөө иш, коомго бир кесип, бир сыймык менен жүрө турган бир деңгээлге айлана баштады. Болбойт бул нерсе. Бул нерседен периштелер Аллах таала пайгамбар алейхиссалам кайтарган каргыш айткан бул нерсеге. Керек болсо кыздар уккула. Илгери байлардын алдына сойкуларды чыгарып бийлеткен, сойку кыздарды. Азыр болсо бийчилик бир кесипке айланып калды. Көрдүңөрбү? Пайгамбар алейхиссалам кайтарган нерселер кесипке айлана баштады. Эркектер катын болбогула деп каргыш айткан болсо, аны биз кесипке айланып калдык. Сыймык менен жүрө турган болот. Ошого агылып келет адамдар, ошо кинону көрөбүз да. Андай эмес.